Қандай жақсымын? Саламат, жақсы ма? Саламат, қандай жақсы? Ауа, қандай жақсы ба? Саламат, қандай жастар? Саламат, қандай жастар? Саламат, қандай жастар? Саламат. Төраға, кім бар? Нұрбек, өзіңе қалбай қалды ба? Иә. Қана біз. Қана ата, мына қарман лентаны. Лентаны қарман. Қана дуа қыл, бисмилла. Жақсы тейлеген ішқаналардан болды. Бал. Осы шардың мұспада Болды, вольно, еркен тұр. Бия военный болып кетір ғой. Бия военный болып кетір ғой. Нұрбек Датқабаевич. Салам алейкум. Сенікі жанағында айлана тұр ғой. Мұнаке. Мұнаке. Бұл КПП охрана. Азамат. Уборныйлар, туалет жоқ. Ауа. Мұнаке. Мұна іштейм деген адам ұшынды елі іштейді мұнаке. Ауа. Азаматсың. Саламатсыздар ма, урматтуу Ош шаарынын тургундары. Бүгүн мына аябай кубанычтуу күн. Анткени биздин ушул автобазабыз ушул дээрлик союз таркагандан баштап каралбай калган. Такыр жараксыз болуп калган. Азыр кире беришинде ремонтко чейин кандай болгон, ремонттон кийин кандай болуп калды. Азыр дагы жеринен чогуу сиздер менен көрөбүз. Ушул мен шаарга жаңы мэр болуп келгенде рейд учурунда автобазага кирип, автобазанын сыртындагы акыбалын көрүп, ичиндеги акыбалын көрүп, аябай жүрөгүм ооруганда. Ушунчалык жүрөгүм ооруп, эмне үчүн ушул миллионго жакын калкты тейлеген троллейбус, автобустарыбыз адын оңдоп түзүп, ошол кечинде коюп, эртең айдап чыкчу орду автобазабыз каралбай, эмне үчүн ушундай акыбалга келип калды деп аябай жүрөгүм ооруган болчу. Жүрөгүм ооруп, bir жетекчи жакшы, bir таза, bir мамлекет үчүн, шаар үчүн күйгөн, ушу bir оңдой турган bir жетекчи болсо деп аябай мындай карап жүргөм. Карап, ушу шаарда бизде 3-4 ишкана гана сакталып калыптыр да. Бул биринчи водоканал, дөөлөт абабыз жок окшойт бул жерде. Ошол киши абдан водоканалды кармап калыптыр. Андан кийин ТЭЦ, ал жерде Фидель деген бир тууганыбыз бар жетекчи, ал да абдан жакшы кармап калыптыр. Андан кийин ушул биздин эмебиз, силердин директоруңар Нурбек Датқабаевич тазалыкта иштеп, тазалыкта жеринен барып көрүп, абдан бир заброшенный жерде ушул өзүнүн бир жеке менчигиндей, өзүнүн бир оокатындай, өзүнүн буюмундай кылып тазалыкты карап, андан сырткары мына биздин автобазабыз болсо, биздин Нурлан ийим турат. Автобазаны дагы дээрлик, жакшы деңгээлде карап, өзүнүн көз карагындай карап, өзүнүн оокатындай, өзүнүн жеке менчик буюмундай карап. Анан ушул автобазаны, урматтуу туугандар, мен Нурбек Датқабаевичти Сооронбек Калматович менен көрүшүмөр. Сооронбек Калматович, сиз да азаматсыз, аябай ушул сиз тейлеген тармак, ушул биздин башка тармактарга салыштырмалуу дээрлик, жакшыраак
деңгээлде кармалып турган экен. Бул дагы ушул жерде сиздин эмгегиңиз. Урматтуу жетекчилер, Сонбек Калматович менен биздин төрага менен Болот Талайбекович менен сүйлөшүп ушул автобазаны карабасак болбойт. Биринчиден акыбалы абдан начар. Сырткы келбет, ичи. Ушундай татынакай ишкананы сонун кылып карап, пайдага чыгарыш керек, прибыльга чыгарыш керек. Кимди койсок болот экен? Ошол заброшенный жерди кайтып, бир мындай көкөлөтүп, алаканына салып, кайсы жетекчи бар деп абдан макулдашып, анан Сонбек Калматович менен биздин төрага менен макулдашып, ошо Нурлан, Нурбек Даткабаевичке токтолуп, Нурбек Даткабаевич ушул жерге силерге жетекчилик алып келдик. Бул киши, бул жигит мага тазалык да керек болчу. Тазалыкты да керек болчу, но тазалыкты мындай бир жолуна салып коюп, ушул жерге алып келишке мажбур болдук. Мына Кудай кааласа 3 ай болду. 3 айда мынакей результат налицо. Карачы, сыртында кандай татынакай кооз кылып оңдоп койду. Мына ичтерин кандай татынакай кылып кооздук кылып оңдоп койду. Азыр мына ичине чогуу кирип көрөбүз. То есть бардык жасала турган жумуш жетекчиге байланыштуу. Урматтуу туугандар, жетекчи кандай болсо, ишкана ошондой болот. Анда урматтуу коллегалар, дагы бир жолу жаңы конушуңар эле деп коеюн, Кут болсун. Жаңа автобазанын ачылышы менен өзүм атыман, шаардык кеңештин атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Мен ойлойм, элибиз, журтубуз колдоп турса, шаардагы бардык иш-аракеттер чогуу биргеликте алдыга жылдырабыз деген чоң ниеттерибиз бар. Ошого өлкөдө жүрүп аткан, мамлекетибизде жүрүп аткан, шаарыбызда жүрүп аткан жакшы иштерге жакшы сөздү айтып, колдоп коштоп турайлы. Кудай буйруса, жакшылыктар, ийгиликтер эми бардыгы алдыда. Бардыгыңызга рахмат. Могу жерде полный асфальт кылып. Ооба. Барын билем мен. Эмне кандай болчу? Кандай сонун болуп калды, кара. Мына. Кандай приятно. Кирсең, мынакей камера. Мына. Карачы. Мебелдерден бери жаңылык. Ооба. Компьютер, кондиционер, бүт шарттар түзүп берди. Склад болуп жаткан. Ооба, склад болчу бул жер. Фактурасы ушундай бекен. Ушундай бекен өзү. Элдейсизби? Столдора европейский экен. Полный бүт ишкана, кабинеттерге бухгалтерия бүт барды. Мебелдер жаңылык. Монитор заказ кылып койдук. Ал бул жакта чоң монитор бар. Автобуста каякта жүргөндөрүн көрүп турабыз. Бул активный зал, Сонун болуп калыптыр. Ооба. Чоң иштер ушак өтөт. Илгери сайыз малында өткөн экен, ага чейин өтпөй калды. Ооба. Кийинчерээк Кудай кааласа тыйын болгондон кийин дагы бир сыра. Дагы бир сыра ремонт. Бул жак бүт эле, Ооба. Кандай, жакшыбы кызым? Мисалы, мощный экен. Сонун болуптур ремонт. Экөөбүз кабинет алмаша турган болду. Ооба. Менин кабинетиме караганда сеники татынакай экен. Болчу. Сон